14 bölüm. Серуянын уулу Жояб Дөөт падышанын оюнун баары Абушалом экенин билди. Жояб Текояга киши жиберип, ал жерден акылдуу аялды алдырып, ага мындай деди: "Кайгырып жаткан аялдай болуп, кара кий, зайтун майын сүйкөнбө, көп күн аза күткөн аялдай болуп. Падышага бар да ага мындай деп айт." Жояб ага эмнени айтуу керек экендигин үйрөттү. Текоялык аял падышага кирип, жүз төмөндөп жерге жыгылып таазим этти да: "Жардам кыл, падыша" деди. "Сага эмне керек?" деди падыша. Аял: "Мен жесирмин, күйөөм өлүп калган. Сенин күңүңдүн эки уулу бар эле. Алар талаада чатакташа кетип, ажыраткан эч ким жок. Бирөө экинчисин өлтүрүп салды. Ошондо баардык туугандар күңүңө каршы чыгып, өз бир тууганын өлтүргөн балаңды бизге бер. Бир тууганынын жаны үчүн биз аны мурасчы экенине карабай өлтүрөбүз" деп жатышат. Эми алар менин калган отумду өчүрүшөт. Күйөөмдүн атын жер үстүнөн өчүрүп, тукумун калтырышпайт деди. Падыша аялга: "Үйүңө бара бер, мен сен жөнүндө буйрук берем" деди. Бирок Текоялык аял падышага: "Мырзам падыша, күнөө менде жана менин атамдын тукумунда болсун. Ал эми падыша жана анын тактысы күнөөлүү эмес" деди. Падыша: "Сага ким каршы болсо, аны мага алып кел. Ал сага мындан ары тийбейт" деди. Аял: "Кудай теңириңди эсиңе ал. Падыша, кан куугандар көбөйүп, уулумду өлтүрүп салышпасын" деди. Падыша ага: "Теңир түрүү, уулуңдун бир тал чачы да жерге түшпөйт" деди. Аял: "Күңүңдүн мырзам падышага дагы бир сөз айтуусуна уруксаат эт" деди. Ал: "Айт" деди. Аял мындай деди: "Сен эмне үчүн Кудайдын элине каршы ушундай кылууну ойлодуң?" Падыша ушул сөздү айтуу менен өзүн өзү айыптуу кылды. Анткени куугунтукталган кишисин кайрып келбей жатат. "Биз өлөбүз. Жерге төгүлгөндө кайра куюп алууга мүмкүн эмес болгон суу сыяктуубуз. Бирок Кудай жанды өлүмгө кыюуну каалабайт. Четке кагылган адамды да өзүнөн четке какпоонун жолун ойлойт. Мен азыр ушул сөздү мырзам падышага айтканы келдим. Себеби эл мени коркутуп жатат. Мен сенин күңүң мындай деп ойлодум. Падыша менен сүйлөшөйүн. Балким күңүнүн сөзүнө макул болор." Падыша кулак салып, Кудайдын мурасынын ичинен уулум экөөбүздү жок кылгысы келгендердин колунан күңүн куткарар. Мырзам падышанын сөзү мага сооронуч болсун. Анткени мырзам падыша Кудайдын периштесиндей эле жаман жакшыны айырмалай билет. Кудай теңириң сени менен болсун." Падыша аялга: "Сенден бир нерсе сурайын, менден жашырбагын" деди. Аял: "Айт, мырзам падыша" деп жооп берди. Падыша: "Ушунун баарын сага Жояб айттырып жаткан жокпу" деди. Аял мындай деп жооп берди: "Сенин жаның жашасын, мырзам падыша. Мырзам падыша айткан сөздөн оңго да, солго да бурулганга болбойт. Чын эле, мага кулуң Жояб буйруган. Күңүңдүн оозуна ушул сөздүн баарын ошол салган. Бул ишти башкача жол менен айтууну мага кулуң Жояб үйрөттү. Бирок менин мырзам Кудайдын периштесиндей акылдуу, жер үстүндө эмне болуп жатканын баарын билет." Падыша Жоябка: "Мен сен айткандай кылдым. Барып, менин балам Абушаломду алып кел" деди. Ошондо Жояб жүз төмөндөп жыгылып, таазим кылып батасын берди да: "Мырзам падыша, кулуң сенин алдыңда ырайым тапканын, кулунун сөзүн падыша аткарганын азыр билди" деди. Жояб туруп, Гешурга барып, Абушаломду Иерусалимге алып келди. Падыша: "Ал өз үйүнө кайтсын, бирок менин жүзүмдү көрбөйт" деди. Абушалом өз үйүнө кетти, бирок падышанын жүзүн көргөн жок. Исраилда келишимдүүлүгү менен оозга алынган Абушаломдой эркек жок эле. Ал таманынан башына чейин кемчиликсиз болчу. Ал чачын алдырганда, ал жыл сайын чачын алдырчу, себеби чачы оор болуп кетчү. Салмагы падышачылык өлчөм менен 200 шекел болчу. Абушалом 3 уулду, Тамар деген бир кыздуу болду. Тамар сулуу аял эле. Абушалом Иерусалимде 2 жыл жашады, бирок падышанын жүзүн көргөн жок. Абушалом Жоябты падышага жиберүү үчүн ага киши жөнөттү, бирок Жояб ага келүүнү каалаган жок. Дагы бир жолу жөнөттү, бирок ал келгиси келген жок. Ошондо Абушалом өзүнүн кулдарына: "Жоябтын жери менин жеримдин жанында экенин билесиңер. Ошол жерде анын арпасы бар эмеспи? Баргыла да өрттөп жибергиле" деди. Абушаломдун кулдары Жоябтын жерин өрттөп жиберишти. Жояб туруп Абушаломдун үйүнө келди да ага: "Эмне үчүн сенин кулдарың менин жеримди өрттөп жиберишти" деди. Абушалом Жоябка мындай деди: "Падышага Гешурдан эмнеге келдим? Ошол жерде калганым артык эмес беле? Падышанын жүзүн көргүм келет. Эгерде мен күнөөлүү болсом, анда мени өлтүрүп сал" деп айттырыш үчүн мен сени чакыртканы киши жибергем. Жояб падышага барып, ушул сөздөрдү айтып берди. Падыша Абушаломду чакырды. Ал келип, падышанын алдына жүз төмөндөп жыгылды. Падыша Абушаломдун жүзүнөн сүйдү. 7 бөлүм. Сүйүктүү бир туугандарым, Кудай бизге ушундай убадаларды бергендиктен денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктан арылалы. Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалы. Бизге жүрөгүңөрдөн орун бергиле. Биз эч кимди таарынткан жокпуз, эч кимге зыян келтирген жокпуз, эч кимди пайдаланган жокпуз.
Муну силерди айыпташ үчүн айтып жаткан жокмун. Мурун айтып кеткенимдей, силер биздин жүрөгүбүздөсүңөр. Өлсөк да, жашасак да силер менен биргебиз. Силерге болгон ишенимим чоң. Силер менен өзгөчө сыймыктанам. Баардык кайгы капабызга карабай, толугу менен сооронуп, аябай кубанып жатам. Себеби Македонияга келгенибизде жаныбыз тынчтык тапкан жок. Ар тарабыбыздан кысымга алындык. Сырттан кол салуу, иштен коркунуч. Бирок көңүлү чөккөндөрдү соороткон Кудай бизди Титтин келиши менен сооротtu. Титтин келиши гана эмес, анын силер аркылуу сооронгондугу да бизди сооротtu. Мага болгон камкордугуңар, сагынычыңар, мен үчүн төккөн көз жашыңар жөнүндө Титтен укканымда ого бетер кубандым. Ошондуктан жазган катым менен силерди капалантканыма өкүнбөйм. Катымдын силерди капалантканын көрүп өкүнгөн элем, бирок силер убактылуу эле капаландыңар. Азыр болсо кубанып турам. Албетте кайгырганыңар үчүн эмес, күнөөңөрдү сезип, өкүнүп, кайгырганыңар үчүн кубанып жатам. Анткени силер Кудайга жаккандай кайгырдыңар. Демек биз силерге эч кандай зыян келтирген жокпуз. Себеби Кудайга жаккан кайгы тобо кылып куткарылууга алып келет. Ал эми бул дүйнөнүкүндөй кайгы өлүмгө дуушар кылат. Себеби Кудайга жаккан кайгы силерде кандай тырышчаактыкты, кечирим суроону, күнөө кылган адамга нааразыланууну, коркунучту, каалоону, кызганчаактыкты, жазаны жаратканын карагылачы. Бул иште таза экениңерди бардык жагынан көрсөттүңөр. Мен бул катты таарынткан адам үчүн да, таарынган адам үчүн да жазган жокмун. Болгону биз жөнүндө кандай кам көрөрүңөр Кудай алдында өзүңөргө белгилүү болушун гана кааладым. Анткени биз силердин сооронууңар аркылуу сооронуп калдык. Буга кошумча Титтин кубанычы бизди ого бетер кубантты. Баарың анын рухун тынчтандырыптырсыңар. Мен силерди ага мактап уятка калган жокмун. Силерге айткандарыбыздын баары чындык болгондой эле Титке силерди мактаганыбыз да туура болуп чыкты. Баарыңардын тил алчаактыгыңарды, өзүн коркунуч менен кандай ызааттап кабыл алганыңарды эстеген сайын анын жүрөгү жылыйт. Ошентип баардык нерседе силерге таяна ала тургандыгыма кубанам. 21-бөлүм. Анам мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, жүзүңдү Иерусалимге буруп, ыйык жайга каршы сөз айт жана Исраил жерине каршы пайгамбарчылык кыл. Исраил жерин айт. Кудай Теңир мындай дейт: Мен сага каршымын. Өз кылычымды кынынан сууруп алып, сенин ичиңдеги адилди да, мыйзамсызды да кырам. Ал эми сендеги адилди жана мыйзамсызды кырыш үчүн менин кылычым кынынан суурулуп, түштүктөн түндүккө чейин ар бир адамга каршы шилтенет. Ошондо ар бир адам мен Теңир өз кылычымды кынынан сууруганымды ал кынына кайра салынбасын билет. Сен болсо адам уулу, белиң сынгансып онто, алардын көз алдында кайгыга батып онто. Алар сенден сен эмнеге онтоп жатасың деп сурашса, келген кабардан деп жооп бер. Ошондо ар бир жүрөктүн үшү алынат, баардык колдор шалдаят, ар бир рух алсырайт, бүт тизелер сууга окшоп титирейт. Мына бул келе жатат, иш жүзүнө ашат дейт Кудай Теңир. Анам мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, мындай деп пайгамбарчылык кыл. Кудай Теңир мындай дейт: кылыч курчутулду жана тазаланды. Ал мууздоо үчүн курчутулду. Ал чагылгандай жаркыраш үчүн тазаланды. Менин уулумдун бийлик таягынын ар кандай даракты жек көргөнүнө кубанышыбыз керекпи? Мен аны колго алыш үчүн тазалоого бердим. Киши өлтүргүчтүн колуна бериш үчүн ал кылыч курчутулду жана тазаланды. Адам уулу, онто, боздо бийла, анткени ал менин элиме жана Исраилдин бүт төрөлөрүнө каршы. Алар менин элим менен бирге кылыч мизине берилет. Ошондуктан белиңди чапкыла. Анткени ал сыноодон өттү. Эгерде ал бийлик таягында жек көрсө, эмне болот? Ал туруштук бере албайт дейт Кудай Теңир. Сен болсо адам уулу, пайгамбарчылык кыл. Алаканыңды чап, ошондо кылыч 2 эсе, 3 эсе көбөйөт. Кылыч жеңилгендерге каршы, кылыч алардын турак жайларына кирген улуу адамга каршы. Жүрөктөрдүн үшү алынышы үчүн, өлгөндөр мындан да көп болуш үчүн мен алардын бүт дарбазаларынын алдына коркунучтуу кылычты коем. Чагылгандай жаркыраган, союш үчүн курчутулган кылычты коем. Даярдан оңго же солго жөнө. Жүзүң кайда бурулса, ошол жакка жөнө. Мен да кол чабам, өзүмдүн каарымды кандырам. Мен Теңир айттым. Анам мага Теңирден сөз болду. Сен адам уулу, Бабыл падышасынын кылычы өтө турган 2 жолду элестет. Ал 2 жол тең бир жерден чыгышы керек. Көрсөткүч кой. Шаарга кире турган жолдун башына көрсөткүч кой. Кылыч Амон уулдарынын Рабе шаарына жана Жүйүт аймагына, сепилдүү Иерусалимге барыш үчүн жол жаса.
Анткени Бабыл падышасы эки жолдун айрылышына, эки жолдун башына төлгө салуу үчүн токтоду. Жебелерин силкилдетип Терафимден сурады. Боорду карады. Анан оң колундагы төлгө Иерусалимге деп түштү. Ал жерге талкалагычтарды коюш керек экенин, өлтүрүш үчүн ооз ачыш керек экенин, согуш урааны үчүн катуу кыйкырыш керек экенин, дарбазалардын алдына талкалагычтарды коюш керек экенин, жал үйүш керек экенин, курчоо мунараларын куруш керек экенин көрсөттү. Бул төлгө алардын көзүнө жалган болуп көрүндү. Бирок алар ант беришкендиктен мен алардын ушул жүзү каралыгын эстеп, аларды каратып алууну чечти. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: силер кылмыштарыңарды ачыкка чыгарып, ар бир ишиңерде өзүңөрдүн күнөөлөрүңөрдү көрсөтүп, мыйзамсыздыгыңарды өзүңөр эсиме салып жатасыңар. Муну өзүңөр эсиме салып жатасыңар, ошондуктан силер кол менен туткундалып кетесиңер. Сен да Исраилдин татыксыз кылмышкер жол башчысы, акыркы күнөөнүн мезгилинде күнү келген адам. Кудай Теңир мындай дейт: баш кийимиңди чеч, тажыңды алып кой. Эми андай болбойт. Кемсинтилген көтөрүлөт, көтөрүлгөн кемсинтилет. Кулатам, 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 ал жок болот. Ал кимге таандык болсо, ошол келгенге чейин ошондой болот. Мен аны ошого берем. Сен адам уулу пайгамбарчылык кылып айт. Кудай Теңир Амон уулдары жөнүндө жана алардын көрсөткөн кордугу жөнүндө мындай дейтти: кылыч союш үчүн кындан суурулду, кырып жоюш үчүн чагылгандай жаркыраш үчүн тазаланды. Сага курулай пайгамбарчылык кылышкандыгы үчүн, жалган төлгө ачышкандыгы үчүн сен өлүмгө өкүм кылынган. Акыркы күнөөнүн убагында күнү келген мыйзамсыздарга кошуласың. Аны кынына кайра салайынбы? Сени өзүң жаралган жерде, өзүң туулган жерде соттойм. Сага каарымды төгөм, сага өзүмдүн каарымдын отун үйлөйм. Сени адам өлтүргөнгө чебер, канкор адамдардын колуна салып берем. Сен отко жем болосуң. Сенин каның жерде калат. Сен жөнүндө эскерип да коюшпайт. Муну мен Теңир айттым. 68-ci забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Кудай мени куткар, анткени суулар менин жаныма чейин жетти. Мен терең сазга батып калдым. Бут коерго жер жок. Суунун терең жерине кирдим. Суунун шарагымы мени ала салдырып бара жатат. Жардам сурагандан чарчадым, тамагым да кургап калды. Кудайымды күтө берип көзүм талыды. Мени себепсиз эле жек көргөндөр башымдагы чачымдан көп. Мени адилетсиз куугунтук калган душмандарым күчөп кетти. Мен алардын эч нерсесин тартып албасам да беришим керек экен. О Кудай, сен менин акылсыздыгымды билесиң. Менин күнөөм сенден жашыруун эмес. Теңирим, күчтөрдүн Кудайы, сенден үмүт кылгандардын баары мен үчүн уят болушпасын. Исраил Кудайы, сен издегендер мен үчүн маскара болушпасын. Анткени мен сен үчүн жаманаттуу болуп жатам. Бетиме абийирсиздик жаап жатышат. Өз бир туугандарыма жат киши болуп калдым. Өз энемдин балдарына бөтөн болуп калдым. Анткени сенин үйүңө болгон кызганыч мени жеп жатат. Сага тилин тийгизгендердин суук тили мага тийип жатат. Мен жаным менен ороза карма бийлайм. Ушул үчүн да мени жамандап тилдешет. Кийим ордуна зумбал кийсем, алар мени лакап кылып алышты. Дарбаза жанында отургандар мени кеп кылып жатышат. Шарап ичип отургандар мени ырга кошуп ырдап жатышат. Бирок Теңирим, мен сага сыйынам. Кудайым, мени жакшы убакта өзүңдүн эбегейсиз ырайымың менен, куткаруучу чындыгың менен ук. Чөгүп кетпейин, мени сормо саздан сууруп чык. Мени жек көргөндөрдөн жана терең суулардан кутулайын. Мени суу ташкыны агызып кетпесин. Суунун ирими мени жутуп албасын. Үстүмдөгү түпсүз туңгуюк өзүнүн оозун жаап салбасын. Мага кулак сал, Теңирим, анткени сенин ырайымың жакшы. Өзүңдүн улуу ырайымың менен мага назар сал. Өз колуңдан жүзүңдү жашырба, анткени мен кайгыдамын. Мага кечиктирбей жооп бер. Жаныма жакын кел, жанымды куткар. Мени душмандарым үчүн куткар. Менин маскара болгонумду, уят болгонумду, жаманаттуу болгонумду билесиң. Бүт душмандарым сенин алдыңда турушат. Жүрөгүмдү шылдың сөздөр кайгыга батырды. Мен алсырап калдым. Бирөө кайгыма ортоктош болор бекен деп күттүм. Бирок андай болбоду. Соoro туучуларды күттүм, бирок таба албадым. Тамакка кошуп өт беришти. Суусаганымда сирке суу ичиришти. Жайган дасторкону өздөрүнө тор болсун. Алардын рахаттанып отурганы өздөрү түшө турган ор болсун. Алардын көздөрү караңгылап көрбөй калсын. Алардын белин түбөлүккө алсырат. Аларга каарыңды төк, каарыңдын жалыны аларды каптасын.
Үйлөрү аңгырап бош калсын, чатырларында эч ким жашабасын. Анткени сен жарадар кылганды алар да куугунтук алышат. Сен жаралагандардын азаптарын арбытып жатышат. Аларды мыйзамсыз иштерине жараша жазала. Алар сенин чындыгыңа киришпесин. Алар тирүүлөрдүн китебинен өчүрүлсүн. Алардын аты адил адамдардын аттары менен бирге жазылбасын. Мен болсо алсызмын. Азап тартып жатам, Кудайым. Сенин жардамың мени кайра тургузсун. Мен өз Кудайымдын ысымын даңктабырдайм, аны көкөлөтө мактайм. Мына ушунун өзү союлчу өгүзгө караганда, мүйүздүү жана туяктуу букачарга караганда теңирге көбүрөөк жагат. Муну запкы тарткандар көрүп кубанышат. Кудайды издегендердин жүрөктөрү жанданат. Анткени теңир муктаж болгондорду угат, өз туткундарын жек көрбөйт. Аны асманда, жерда, деңизда, анда жашагандын бардыгы даңктасын. Анткени Кудай Сион тоосун куткарат, жүйүт шаарларын кайра тургузат. Ошондо алар ал жерлерге отурукташышат, ал жерлерди мураска алышат. Анын кулдарынын укум тукуму ал жерди мурастайт. Анын ысымын сүйгөндөр ал жерде жашап калышат.